Кылмыш фактыларды жаналарды жөнгө салуудагы ыкчам иш-аракеттер ТВ Кайгыл программасында. Саламатсыздарбы, студияда Жадыра Түлүкиева. Өткөн апта 1 май Ички иштер башкармалыгы бейбаштык менен шектелген кыздарга толду. Күзөт кызматкерлери улам бере салуучу жайына чыгып, ызы чууларды тынчытуу менен түн кечиришти. Колго түшкөндөрдүн айрымдары акысын төлөбөй ызы чуу салса, башкалары эс алуучуларга кол көтөргөндөр болду. 1 май районунун күзөт кызматынын иш-аракеттери биздин алгачкы сюжетте. Гендиден өткөрүш керек мен алып калып. Эконтен өткөрүп бар. Деме кылам. Девушка, вас никто не трогает? В смысле меня никто не трогает? Меня перед камерой то, что хотели убить. Сотрудники. Сотрудники меня хотели убить. Я должна молчать и сидеть. Sen öldürdün. Erkek zannediyor sağlamıyor. Успокойся. Я не успокоюсь. Биздин чыгармачыл топ 1 май Ички иштер башкармалыгына келишкенде шектүүлөр баш ийбесте көрсөтүп жатышкан. Ак кийимчени чургап барып, мында мурдараак эле өзү талкалаган терезенин сыныгын алууга аракет кылып жаткан. Бирок тартип сакчылар өз убагында ага жетип, колун буга жетишкен. Кыздар туурасында айтсак, түнкү клубдардын биринде эс алышып, дос кызынын туулган күнүн белгилешет. Анан акысын төлөбөй кароолчуларга ызычуу салышып, бул жака жеткирилет. Ал эми бул эки кыз жана колуна кишен тагынып турган жигит аларга болушуп келип, 1 май Ички иштер башкармалыгынын алдында туруп алып спирт ичимдиктерин ичип, тартип сакчыларды сөгүшөт. Ордунан берилген эскертүүлөрдү четке агып, анан алар менен алышып, кол көтөрүүгө чейин барышат. Бул окуяны ордунда жүргөн күбөлөрдүн бири чөнтөк телефонуна тартып алган.
Эй, дал... Мен сен атам айтып тұр, беріп қоғам да. Дал... Болды? Братан, айтты. Мен қамен апамды тоғым дедім. Өте. Нецензурной бранью здесь выражал. Я тебя попросил. Я оказал сопротивление. Давай делай красиво, Kız bile zap kız da var. Günde ötüz bol ötüz imkan. Bol ötüz. Zap eşikti bol ötüz. Can eşikte ben. Sonunda ödemesin. Bu da seni. Күзөт кызматынын кызматкерлерин сөгүп кол көтөргөн баланы анан колуна кишен салып тынчытуу мүмкүн болот. Албетте анысы тынчып туруп алганы менен жанында жүргөн кыздары мынтип кылыктанып жатышты. Я имею право. О, get fake сам. Я, блядь, еще раз говорю, дай от наручники. Пойдемте, подружка. Не трогай меня. Жүре баспайсың мана. Басам мен сіздерге бір бүкіл. Чеч оланда тапчыкеңди, чеч. Анда бас бол. Не кылайын анда сени? Камера өшсін атқан. Я камера тарткан жок, телефон менен мүнөтө. Оп, телефон өшсін анда. Болчу эми чоңуз. Жанда неме жылаңайлак. Сука, өчүрсүнчү. Баш ийбеген кыздарын мынтип колго көтөрүп гана унаага отургузуу мүмкүн болду. Ал эми жардамчы жигити өзү эле баш ийип берди. Наркологияга бейбаштыкка шектүүлөрдү 2 уна менен жеткиришти. Эй, блядь, я тебе сейчас камеру сломаю, блядь. Ай, блядь, я его уже сломаю. Кандай сары? Наркология келишкен соңда кыздар тынчышкан жок. Бир туруп тартип сакчыларга, бир туруп биздин чыгармачыл топко атырылып, бул аракеттери уят сөздөр менен коштолуп жатты. Камерасы
болады, кирпет. Чоңыз, мен аймақ отыз, чоңыз. Не трогай меня! Не трогай! Я спокойно. Бул кыздардын жардамчысы болгон бала болсо, кишен тагынгандыктанбы акырын кирип текшерүүгө отуруп берди. Бирок мени жөн эле кармап алдар деп нааразы болуп жатты. Что ты снимаешь? Видишь, какой я грязный? Зачем меня повязали, знаешь? А? Знаешь? Просто так. Что я пиво возле ВВД пил. Фамилия, отчество. Маленький стоит. Просто я пиво пил возле ВВД и все. Даже не на машине, елки-палки, без руля. Зачем ГНД снимать? 86-го года. Как у ПГшника, естественно, блин, повязали. И за что? Жанны тоткан сүйлөсүң, тен таанысың, бул таанысың деп атып. Кимди таанысың? Автомобиль баласы деп коркуп кетти. Сүйлөсүң ошо. Завтра пообщаемся что-то? Жок, азыр айтпайсың камера. Завтра пообщаемся. Фамилия кайсы? Мика мне это. Еще раз говорю. Все, брат. Все? Что ты мне сейчас говоришь, блядь? На камеру, ловый, блядь. Сенки тураза, брат. Ты же без камеры. Наручники, еще раз говорю, расслабьте, я не верю у меня. Не может. Не можете? Что, я УПГшник? Буянин. Скажи лучше, зачем меня повязали? За сопротивление. За какое сопротивление? То, что я в пиво возле РОВД пил? Да? Албетте кыздардын да бул баланын спирт ичимдигин ичкендиктери тастыкталды. Бул процедуралардан өтүп жаткан кыздар тартип сакчыларга болгон таарынычтарын айтып бүтүп, эми алгач урушту баштаган Айка аттуу курбу кызын сөгүп башташты. Анысы бул жакта жок. Бирок алгач жаңжал учурунда жеткирилип, ага өзүнчө протокол толтурулуп кое берилгенде бул курбулары келип тартип сакчыларга ызы чуу салышкан. Болду уже. Болгон иш болду. Милициялар менен айтышпай. Иликтин толуктур. Алия, атын эле даспай, Алия. Gelsin be Hayka. Sen ait kalsın. Gelsin. Наркологияга дагы улам бир досу келип тартип сакчылар менен сүйлөшүү аракеттерин көрүп жатышты. Аларга ордунан эч нерсе жардам бербейт экени түшүндүрүлүп узатып жатышты. Бул жактагы иш-чаралар аяктаган соң анан баары тең кайрадан милицияга жеткирилип, алгач тартип сакчыларга кол көтөрүп, кийин тынчый түшкөн баланын колунда кишенден бошотушту. Бул жакта кишенден бошогон баланын дагы бир досу жүргөн экен. Тартип сакчыларынын айтымында алгач ушул досу чоңдордун биринин баласы деп айтылып, анан буга таянып тартип сакчыларга кол көтөрүлүптүр. Всем перезвонил. Что, гей? Мен тартылсың? Кандай болбосун баары тең жеткирилип, бейбаштык менен кагаздар толтурулду. Бул жактан да аягына чейин тынчыбаган кыздарды бул жолкусунда эми алгач кишен тагынып жүргөн баласы өзү соротуп жатты. Бул чакыруу Бишкек шаарынын Проспект Мирасында жайгашкан ретро метро эс алуучу жайында дүрбөлөң баскычы басылды. Биз ушака өз убагында келгенибизде кардарлар менен ошо иштешкен кишилер урушуп кеткен экен. Биз келип, аларды алып биринчи ички иштер бөлүмү башкармалыгына алып келгенибизде кыздардын жигитибизди өздөрүн тааныштырып келип бизди оскалгы сөздөр менен сөгүп, бизге кол көтөрүп, жумушубузга тоскоол кылды. Анан биз өзүбүздүн ишибизди аткарып, мыйзам чегинде мына ички иштер бөлүмү башкармалыгына өткөрүп бердик. Тартип сакчыларга да кол көтөрүштү. Тартип сакчыларга да кол көтөрүп, оскалгы сөздөр менен сөгүп, жогору жактагы кишилердин атын жамынып, бизди коркутканга чейин барышты.
1 май райондук милиция башкармалыгы бул окуя менен да чектелген жок. Ошондой эле түндө эс алуу жайлардын биринде болгон ылый чуунун негизги шектүүсү болгон дагы бир кызды алып келишти. Анысы да баш ийбей милициянын короосуна киргени менен андан ары барбай отуруп алыптыр. Все. Бар кетсин. Жок, бар кетсин, сен отургула. Я вам только верю. Все, жур. Нет, вы садитесь, я вам верю, потому что вы... Нет! Бема, журчи. Нет! Гутур. Нет! Пойдем, Бема. Бема, журчи. Нет! Бема, Я вам, Едельбаке, верю. Пускай все уходят и камеры забирают. Пускай! Идут все нахуй. Вы садитесь, я вам верю только, потому что вы человечный. Вы силер адамсыңар, отургула. Камера өчүк мына. Жок, барып кетсин. Мен Все, кеттим мына. Жок, силер отургула, мен силерден башка ешкимге ишенбейм. Жур, Бема, пожалуйста. Мен силерден башка ешкимге ишенбейм. Бема, Сураныч. Мен силерден башка ешкимге ишенбейм. Пойдем, Бема. Жок, мен... Пожалуйста, Сейчас родителей вызови. Вызывай! Я единственный ребенок. Ну вот, Вызывай. сама вызовешь родителей. Я могу тебе... Пойдем. Бема. Не трогай. Пойдем, Бема. Журчи, Бема. Жок. Нет. Давай, Бема, будем друг друга слушать. Журчи, Бема, пожалуйста. Бема дейм. Турчи. Чалчы кактык кеме. Тартип сакчыларга эркелеп отуруп алган кызды да сүйрөп киргизүүгө мажбур болушту. Ичкери кирип да чоң кыз өз билгенин кылып жатты. Мой аппарат! Сейчас дадим. Вот аппарат. Журчи, Бема. Пойдем. За что? Что я сделал? Эштек, сен заявление жазам дедим, жазбайсың. Вот сейчас, если захочешь, напишешь, не захочешь, не напишешь. Просто скажешь, Давайте в милицию напишу. Все хорошо. Ма, жазбасың? Жок. Ойла да бирден талкалап болду. Каче. Да, вы юристы келат. Здрасте. Меня заставили писать заявление. Тихо! Хватит на меня орать. Тихо, я сказал, я тут. И чё? И чё что хватит? Чоң соткаңды. Ты бей! Соткасын берип атам мына. Соп. Они меня унижали. Ага. Они меня унижали, они меня пинали. Милиция Первомайского района. Еще что-то. А не надо для вида показывать какой-то дешевый телефон. Сен телефонуңбу? Чё? Я не ношу Samsung. Кебра мына лабистин жазып берип койчу, айнексиңдан көргөнү. Жасайын бар. Вы что какой-то дешевый аппарат снимаете? Потому что милиция с вами договорилась. Сен эмне кылганы келдиң чоң успеха? Мне меня с лайфбара забрали. Эмне боюнча? Потому что там кипиш произошел, и они заставили меня писать заявление. Вот и все. Первомайская, да? Вот. Я. Келдиң? Кстати, они мне тоже заявление не писали. Я нормально выхожу? Да. Бул кыздын окуясы туурасында айтсак, түнкү эс алуучу жайларынын биринде достору менен бирге отурат. Анан чогуу эле отурган жигиттердин бири менен уруша кетип, бетин тытып акчасын да айырып коет. Ордуна териштирүүгө келген тартип сакчыларга анан бала бул кызга чара көрүлсүн деп арыз жазам деп экөө тең ушул жака жеткирилет. Бетин тытып турсуң, $100 айырып турсуң. Ого. Какой хера тогда он, как мужик, позволяет до хера себе всего? $500 берсин, $500 айырам. Ого. И чё? Он мужик? Он мужик разве? Нет. Бетин мен тыткан эмесмин? Бетине тиген эмесмин? Да, бетин тытып турмушка чыктыңызбы? Чё? Обручальное кольцо кем калса? Дешевое кольцо. Да? Блин, Достан, ты можешь мне помочь? Меня задержали. Какой район? Первомайский район. Из-за того, что я в лайт-баре, короче, перепила.
Не знаю. Чего хотите от меня? Сен үстіңін арыз что? Заявление, короче. Какое заявление? Заявление за то, что нанесение телесных повреждений и ущерб. Короче, я... Ну, побила и ущерб у тебя. Статья 177. Бема. Бема. Сен өзің жазып кетесің ол дейін, а? Бема. Чоңғыз. Чуть наркология өтіп келе. Ничего тастап. Меня в наркологическом везут. Я не пьяная. Меня лью, меня все заставляют все Мне ни единиц, ничего нет, меня пугает, как Чоңғыз. я не знаю, что делать. Бул кыздын анан ичип ичпегендигин тастыктоо керек болуп, наркологияга жеткирмей алыштуу. Башы ийбеген кызды улам көндүрүп отуруп гана унага отургузуп тийиштүү жерге жетишти. Куда? Пойдем, Дима. Пускай снимай. Что, меня обратно будете пить? Вы же Ты же меня не били. слушаешься, Дима. Нет, я без подружек не пойду. Ну, стреляйте тогда, заебали. Я никуда не пойду. Да запарили, что? Пойдем, Дима. Я не пойду. Дима, пойдем. Дима. Бема. Бема, ты сейчас сама себе плохо делаешь. Пойдем. Ben tiyanan Türk'ten. Değil mi? Canan ısları za çocuk. Dur. Что я сделал? Hiç tekeni izleyemez. Пойдем. Бема. Не дают приехать им, они издеваются надо мной, они меня бьют. Мурзакулова. Murzakulova Begmay'dan. Нет, Hı. меня не Бегимай зовут. Kim hanım? Меня Айгерим зовут. Aygerin. Да. Они издеваются. Turay kim? Kanka Atıcan'ın makulu. Turay. Они издеваются надо мной, что я им могу сделать? Они издеваются, они бьют меня. Да кто ж тебя бьет? Они не носят меня, к вам пришли, подошли. Понятно. Да. Что с тобой делать, раз ты не в состоянии сама? Ну, Я в состоянии, я на любой ваш вопрос готова ответить. ну хорошо, молодец. Я знаю, что я молодец. Бема, ты где живешь? В 6-м микрорайоне. 6 микрорайон. 27-й дом перед Октябрьским райсудом. 27-й дом. Квартира какая? Какая вам разница? Я ж не человека убила. Надо, Федя, надо. Не надо. Вы сами себе вот это все предоставьте мне, что не надо. Какого рождения? 97-го. Айтпай, мемештің пиво, коньяк, арақ қой. Что пила, скажи? Я лимонад пила. Лимонад? Да. 40-градусный? Нет. Дюшес-ти? Нет, дюшес я точно не пила. Я пила... Чоңғыз, немен чынымды айт, азыр текшерсе шықпаса, бұны ұят болды. Текшергіле? Емне іштің? Ты өліп тұрып текшергіле? Жоқ, емне іштің? Я за руль села пьяной? Жоқ, емне іштің? Нет, ответьте мне на вопрос. Я села пьяной за руль? Сен үз машина айдап тұрады. Я задала вам вопрос. Я села пьяной за руль? Я хочу узнать, за что меня вот держат в наркологическом по Донецкой. Жазсын, келсін, ова, да, жазды. Ова. Извините, мне 19 лет, ему 19 лет, он позволяет много чего, он мужчина.
Он меня ударил, я ударила взаимно. Өзүн бир туруп Бема, бир туруп Айгерим деп тааныштырган кыз тийиштүү текшерүүдөн өтүүдөн баш тартып койду. Бирок ичкендигин мойнуна алып, жана алыстан келген жит менен спирт ичимдигин ичкендигин тастыктап берип, тартип сакчылардын колуна тапшырып беришти. Жөн эле басып кетпейин мен. Эмне чыгып атсың? Акырын басып кетип түшкөн, чоң болду. Кайта чыгып өрдү. Кызды кайрадан ички иштер башкармалыгына жеткиришти. Айтсак, бул кызга арыз жазып жаткан баланын да күнөөсү болушу мүмкүн. Бемау Жайгеримдин айтымында эс алуу учурунда ал бала да кызга кол көтөргөн жана уят сөздөрдү айткан. Мунусун уккан тартип сакчылар албетте сен дагы арыз жазууга укуктуусуң деп түшүндүрүштү. Бирок андан баш тартып, өзүм үчүн өзүм жооп берем деп айтмакчы, өзүн Америка сериалындардагы каармандардын бири катары кабыл аларын билдирди. Зачем вы лишний раз на камеру говорите? Я смотрю Готэм. Вы смотрели этот сериал, Марвел? Все, давайте. Это детский сериал. Шикарный сериал? Не детский. Это Марвел. Это Готэм Сити. Шикарный сериал, там психи все. Также готова убивать. Вы смотрели этот сериал? А вы там в качестве кого себе представляете? Кого? Ну, какого персонажа вы себе представляете? Какого героя? Я бы хотела Барбара. Барбара. Это женщина-кошка? Нет. Женщина-кошка, она же малолетка. Не женщина-кошка, она женщина-Бэтмен, да? Нет, она не А женщина. это блондинка, да, которая убивает всех? Алдыда издөө калабыз рубрикасы. Мында таанып билген адамдарыңыз болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Каракөл шаардык ички иштер бөлүмү 2011-жылы туулган Жанапилов Бекзат Амангелдиевичке издөө салат. Бою 114-116 см, чачак үрөң түстө, көзү кара, орто дене түзүлүштө. Кийген кийими кызыл-кара түстөгү спорттук кийим, кара шым, кара бут кийим. Өзгөчө белгилери жакшы сүйлөй албайт, кекеч. Жанапилов Бекзат 2017 жылдын 16 апрель күнүнөн тарта дайынсыз. Кимде ким көрүп билгендер болсо 03746 51200 0778 37 93 42 телефондор аркылуу кабар бериңиздерди суранабыз. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.